Кыргыз интернет желесинде аябай коркунучтуу видео тарады. Ал видеодо жаш аскерлерди кордоп жатканын көрүүгө болот. Эркек таяк жеш керек да деген комментарийлер дагы жок эмес. Бирок буну тартып интернет желесине чыгаруу жаман экендигин булар билишеби? Буларды ата энелер көрсө жүрөгүнө каттуу тиет эмеспи? 9 майда Бишкекте май кызматкеринин унаасына түкүрүп кеткен кыз эсиңизде болсо керек. Бул оорукчан кыз экендигин жазышууда. Автор толук жазган эмес, жаңы жолдо унаанын тоголоп кеткенин көрүүгө болот. Бирок азырынча толук маалымат жок. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Социалдык тармактарда кыргыз аскерлерди шылдыңдаган тасма тарады. Видеодо кыргыз армиясындагы дедовщина тартылган. Ал жерде бир аскердин бир топ аскерлерди жетке жаткырып, башын полго такап, үстөмдүк кылып шылдыңдап кордоп жатканын көрүүгө болот. Бул тасма качан, кайсыл жерде тартылганы белгисиз. Коргоо министрлиги азырынча комментарий бере элек. Блядь, как наручник, пидор. Вы мне укпаятсыңар, укпаятам. Милицияга кыйкырып, унаасына түкүрүп кеткен кыз. Бишкек шаарында жеңиш күнүндө күтүүсүз окуя катталды. Социалдык тармактарда тараган видеодо жаш кыздын жол кайгылуу кызматкерине кыйкырып, андан соң унаасына түкүрүп кеткен учур чагылдырылган. Окуя 9 май күнү болгон. Учурда бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, интернет колдонуучулар тарабынан ар кандай пикирлер айтылууда. Айрымдар кыздын мындай жоругуна кескен сыйнатып, мыйзам чегинде жоопко тартылышы керек экенин белгилешсе, башкалар анын психологиялык абалына көңүл буруу зарылдыгын айтып чыгышты. Булак Сокол медиа. Assalamu alaikum. Hatmayın zaten ağacı üstü çıkıyor. Leyla tükürük al gördün mü? Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Бишкек ош жолундагы туннель малы менен жабылып турат. УКМ Бишкек ош жолундагы Көлбаев атындагы туннель 15-20 мүнөткө мал менен жабылып турарды эскертти. Малчылар мал жандыктары менен суусамыр өрөөнүнө жайлоого чыгып баштады. Алар туннель аркылуу жылкы мал айдап өткөн убакта унаалардын бардык түрүнө туннелдин эки тарабынан убактылуу жол жабылып турат дейишти министрликтен. Кыргыз сомуна 32 жыл болду. Кыргыз сому Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы 1993 10 майда айланууга киргизилген. Ошол убакка чейин Кыргызстанда СССР рубли жана анан кийин орус рублю колдонулган. Сомдун киргизилиши Кыргызстандын экономикалык көз карандысыздыгын чыңдоо максатын көздөгөн. Кыргыз сомунун өнүгүү этаптары 1993-2000 жылдар жаңы валюта болуп, инфляция жогору болгон мезгил. 2000-2015 жылдар экономикалык туруктуулукту сактоого багытталган реформалар, банк системасын өнүктүрүү аракеттери. 2015 жылдан кийин ЭЭПке мүчөлүк сомдун курсунун өзгөрмөлүгү, станариптик төлөмдөрдүн өнүгүшү. Бүгүнкү күндө кыргыз сому туруктуулукту сактоого аракет кылган валюта болуп эсептелет. Бирок ал эл аралык жана ички факторлордон улам өзгөрүп турат. Дүйнөдөгү эң бийик чокку Эверестке эми кыргызстандык альпинист аял чыкты. Альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын президенти Эдуард Кубатов Асель Байбагышева аталган чоккуну багындырган биринчи кыргызстандык айым экенин тастыктады. Байбагышева Эверестке Кыргызстандын желегин ала кеткен. Кадыр Сайдилкан Байбагышев чокуга бүгүн эртең менен саат 9:15 жеткенин билдирген. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканым себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге
каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.